Ысык Көл облысына караштуу Чолпон ата жергесинен келген Чолпон ата айымдары этнофольклордук топту кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Камчыбек агай, сизге кезек келип жетти окшойт. Сиз ушул чыгармачыл адамдардын ичинде, оончулардын ичинен аябай активдүү деп айтсам болот да. Себеби көп эле мисалы үчүн башка аймактардан деле чыгып аткан оончулар бар, ырчылар бар, бирок дайыма апалардын жанында жүрөсүз. Баягы Тилек Борончиева менен да кошо келдиңиз эле, андан кийинки апалар менен да кошо келгенсиз. Мына азыр сиздин жакшынакай ырыңыз ырдалды. Көлгече, түнкү кайрык. Кандай аткарышты, көчөгөн сыртында көрүп аттыңыз да? Туура. Эми азыр ыр боюнча айтайын десем, Түнкү кайык бул Алыкул Осмоновдун сөзүнөн жазылган оон. Бир убакта өзүм ушу көлдү иштеп жүргөндө, Чолпон ата иштеп жүргөндө чыгарган оондорум. Жакшы ырдашты. Бул негизи акапельный произведение деген баягы чыгарма музыканын коштоосу жок. Бул эки эсе кыйыныраак да. Эми аны көбүнчө профессионалдуу хорлор, ансамбльдер аткарышат. Мындай өздүк көркөм чыгармачылыктын арасында мындай сейрек ырдалат да. Анан мен бул да өзүнчө бул жанрга кирет да. Ошон үчүн мен кубанычтымын. Негизи көлдөн көп эле баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн дегендей көп ансамбльдер чыкты. Мен өзүм Чырпыкты айланамын, Чырпыктыдан чыкты, ары Кош көлдөн, Чолпон атадан эле бир 2-3 ансамбль чыкты. Апалардын тоонун айтасызбы? Апалардын тоонун айтып атам да, ушул. Ошо көп негизи сиздердин райондордон аябай көп. Ооба, негизи жакшы нерсе экен да булчу. Мына биздин көлдө деле бир жыл мурунбу бүт аймактан келип чогулушуп,
бул баягы Гала концерт былтыр болбоду элесиздер экинчи областка кандайдыр бир көпүрө болуп, бири бирине барышып, келишип, таанышып, сыйлашып, үрп адаттарын үйрөнүшүп бири биринекен. Бул аябай жакшы нерсе экен мындай ойлоп көрсөк. Анан кийин ошон үчүн буларга ийгилик каалайм. Анан экинчиден баягы мен эми өзүң айткандай обончу композитор болгондон кийин бир убакта ушул обондорду жазып чыгарып койгонума өзүм сүйүнөм. Мен азыр ошол топтоолордун баары сиздин ошо ырларыңыздардан бошот баары. мына булар ырдап келишти. Кереметтүү көлгечи, атың жакшысы көл, жал жалым деп. Анан Ананимадан да бир ансамбль чыккан, аларга да бир аны тиги Байсорун деген Байсорундук апаларды эң биринчи ошол апалар баштап бербеди. Ошолорго өзүнчө да бир оон жазып бергем. Анан булар өзлөрү эле эмес, мени дагы чыгармачылыкка аралаштырып бир убакта жазып койгон. Эми профессионалдар аткарып атат. Бул айылдан келген коллективдер өзүнчө ырдаганда мен өзүнчө кубанып, өзүнчө мага да шык болуп атат. Чоң рахмат.